Кыргызстан улуттук электр тармагы коомуна жаңы 8 дизелдик генератор алынды. Энергетика министри бул генераторларды көрүп чыгып, Бишкек шаарында жана республиканын ар бир областында жайгашкан электр тармактар ишканаларына өткөрүп берди. Буга чейин бизде мындай кубаттуулукта генератор жок болчу. Биз ар кандай авариялык ситуация болгондо ошол убакта биз МЧСтен же болбосо Министерство оборонадан ушуну убактылуу алып турчубуз да. Ошо аварийный отключение болгон убакта өзүңөр көрүп атасыңар, бул дөңгөлөктө мобильный атайын жасалган, ошо заказ кылганбыз. Сүйрөп барып коюп туруп эле, пока авариялык эмелерди өчүрүүлөрдү жасагыча муну менен переключение кыла коюп туруп, свет камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Бул жаңы келген генераторлар үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо жана талаш шартында иштөөгө ылайыкташтырылган. Ал эми кубаттуулугу саатына 120 киловаттты түзөт. Жалпы баасы 10 миллион 950 миң сом. Ошондо ар бир песке бирден каралган. Бул өзүңүздөргө беле болгондой Кыргызстанда 8 пес бар. Ар бир Баткенден баштап Бишкек песке чейин таркатылып берилет. Бунун 1 жылдык гарантиясы бар. Обслуживаниясы да бар. Жалпы кубаттуулугу 120 киловатт, активдүү кубаттуулугу жалпы кубаттуулугу 150 катча жетет да. Бул 1 жылдык гарантиясы менен иш алып барабыз. Бул Кытай эл республикасынан алып келинди. Мындай заманбап үлгүдөгү генераторлор ар бир областка жакын арада жеткирилет. Аймактагы электр кызматкерлери буга чейин муктаж болуп келген көйгөйлөрү чечилүүдө. Бүгүн кубанычтуу күн болуп атат. Жаңылышпайм. Талас песине ушундай бир жаңы генератор ар бир песке алып берди. Биз абдан кубанычтубуз. Анткени бул бизге абдан керек нерсе. Эми алдыда кыш келатат. Ар кандай аварийный отключениялар болот. Үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кыла тура алабыз бул менен. 120 киловатт кубаттуулуктагы дизелдик генератор узак мөөнөткө үзгүлтүксүз иштей алат. Ал эми ар биринин баасы 1 миллион 360 миң сомду түзөт. Эгер бул техникалар эффективдүү иштесе, келечекте ар бир районго алынуу пландалууда. Телегайталиев, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.